31-январь. Азап чегүүнүн 5 максаты. Анын үстүнө Кудайды сүйгөндөргө, анын каалоосу боюнча чакырылгандарга бардык нерсе жакшылыкка болоорун билебиз. Римдиктер 8-бөлүм 28-аят. Азап кайгыларыбыздын майда чүйдө себептерин дайым эле биле бербейбиз. Бирок ыйык китеп бизге ишенимибизди бекем сактаганга жардам берген чоң себептерди түшүндүрүп берет. Бул себептерди эсибизге тутуп алсак жакшы болот. Себеби капысынан азапка малынсак же азап чегип жаткан башка бирөөгө жардам берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болсок, ошондо Кудай бизге үмүт үзбөө үчүн берген кээ бир чындыктарды эстеп колдоно алабыз. Кудайдын биздин азап чегишибизге жол беришинин 5 чоң максаты төмөнкүлөр. Биринчиси — тоо кылуу. Азап чегүү бизге жана башкаларга бул дүйнөдө эч нерсени Кудайдан жогору баалабашыбыз керектигин эскертип турат. Силоомдогу мунара кулаганда астында калган 18 киши Иерусалимдин башка бардык тургундарына караганда көбүрөөк айыптуу болушкан деп ойлойсуңарбы? Силерге айтып коеюн, андай эмес. Эгерде тоо кылбасаңар, бардыгыңар ошолорго окшоп өлөсүңөр. Лука 13-бөлүм 4-5 аяттар. Экинчи, таянуу. Азап чегүү бул дүйнөдө жашообузду сактап турган нерселерге эмес, Кудайга таянышыбыз керектигин эскертип турат. Бир туугандар, Асия жеринде башыбызга түшкөн кыйынчылык жөнүндө билишиңерди каалайм. Өтө оор, адам чыдагыс кыйынчылыкка туш болгон элек. Тирүү каларыбызга да үмүттөнбөй калганбыз. Өзүбүздү өлүм жазасына өкүм кылынган адамдардай сезген элек. Бул кыйынчылык өзүбүзгө таянбай, өлгөндөрдү тирилткен Кудайга таянышыбыз үчүн болду. 2-Корунтуктар 1-бөлүм 8-9 аяттар. Үчүнчү, адилдик. Бизди сүйгөн асмандагы атабыз бизди өзүнүн адилдигине жана ыйыктыгына ортоктош кылуу үчүн азап чектирүү аркылуу тарбиялайт. Анткени Теңир кимди сүйсө, ошону жазалайт. Кабыл алган ар бир уулун уруп сабайт деп айтылган насаатты да унутуп койдуңар. Алар бизди кыска гана убакыт үчүн өздөрү туура көргөндөй жазалашкан. Кудай болсо бизге пайдалуу болуш үчүн өзү ыйык болгонундай бизди да ыйык кылыш үчүн жазалайт. Убагында ар бир жаза кубанычтай эмес, кайгыдай туюлат. Бирок ал аркылуу тарбиялангандан кийин ал адилеттиктин тынчтык берүүчү жемишин берет. Еврейлер 12-бөлүм 6 жана 10-11 аяттар. Төртүнчү, сыйлык. Азап кайгылар бизди асманда чоң сыйлыкка жеткирет. Ал сыйлык жерде жоготкон ар бир нерсенин ордун 1000 эселеп толуктайт. Башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу, анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат. 2-Корунтуктар 4-бөлүм 17 аят. Акыркысы, эскертүү. Азап кайгылар Кудай өз уулун бул дүйнөгө биздин ордубузга азап чектирүү үчүн жөнөткөнүн, андыктан биздин кыйынчылыктарыбыз Кудайдын жазасы эмес, ыйык тоосу экенин эстетип турат. Аны жана аны тирилткен күчтү таанып билиш үчүн, анын тарткан азаптарына ортоктош болуш үчүн баарын таштанды деп эсептейм. Филиппиялыктар 3-бөлүм 10-11 аяттар. Демек, машаякчынын азап чегип жатканда эмне үчүн деп Кудайга боздоп кайрылганы түшүнүктүү эле нерсе. Себеби биз азап кайгыларыбыздын көпчүлүк майда чүйдө себептерин билбейбиз. Эмне үчүн азыр, эмне үчүн ушундай, эмне үчүн мынчалык узак убакытка азап чегип жатабыз деген суроолордун жоопторун таба албайбыз. Бирок ушундай майда чүйдө себептерди билбесеңиз эле,
Кудайдын өзүнүн сөзүндө чоң себептерди түшүндүрүү аркылуу берген чоң жардамына көңүл бурбай койбоңуз. Аюп пайгамбардын чыдамдуулугу жөнүндө уккансыңар. Акырында Теңирдин ага эмне кылганын да билесиңер. Анткени Теңир аябай ырайымдуу жана боорукел. Жакып 5-бөлүм 11-аят.